Саламатсыңарбы, урматтуу телесабак көрүүчүлөр жана 2-класстын окуучулары. Силер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Азыр кыргыз тили сабагы. Кыргыз тили ыйык тил, Чыңгыз атам сүйлөгөн. Талыкпастан кызыгып, кыргыз тилин үйрөнөм деп сабакка даярданып, ыңгайлуу отургула. Телесабак. Малдар, алгач бул жазууларга көңүл бургула. Булар эмнелер? Сөздөр. Анда чогуу ар бир сөздү окуйлу. Бак, гүл, алма. Эми ушул сөздөрдөн сүйлөм түзөлү. Алма багы гүлдөдү. Сүйлөм эмне жөнүндө болду? Сүйлөм алма багы жөнүндө болду. Эми сүйлөмдүн ээсин табуу үчүн суроо бергилечи. Эмне? Алма багы. Башкача айтканда, алма багы сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип, сүйлөмдүн ээси болду. Алма багы эмне болду? Алма багы гүлдөдү. Башкача айтканда, ээнин кыймыл-аракетин билдирди. Демек, бүгүн сүйлөмдө ээнин кыймыл-аракетин билдирген сөздөр сүйлөмдүн кайсы мүчөсү боло тургандыгы жөнүндө билесиңер. Бүгүнкү сабактын темасы сүйлөмдүн баяндоочу. Сабакта сүйлөмдөгү баяндоочу сөздөр менен таанышасыңар. Сүйлөмдөгү ал сөздөргө туура суроо берүү менен аларды табууга үйрөнөсүңөр. Балдар, бул сүрөттөрдү карагыла. Балдар эмне кылышты? Сүйлөм түзөлү. Айдай менен Айбек бакка суу куюшту. Бул сүйлөм кимдер жөнүндө болуп жатат? Сүйлөмдүн ээсин табалы. Ал үчүн сүйлөмдүн ээси деген эмне эрежесин эстейли. Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган жана, ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Эми суроо берели. Кимдер бакка суу куюшту? Айдай менен Айбек бакка суу куюшту. Сүйлөмдүн ээси Айдай менен Айбек. Айдай менен Айбек эмне кылышты? Айдай менен Айбек бакка суу куюшту. Куюшту деген сөз сүйлөмдөгү ээнин кыймыл-аракетин билдирди. Демек, куюшту деген сөз сүйлөмдүн баяндоочу болот. Ал эмне кылышты деген суроого жооп берди. Анда эреже чыгарып көрөлү. Сүйлөмдө ээнин кыймыл-аракетин, ал абалын билдирген сөздөр сүйлөмдүн баяндоочу болот. Ал эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Сүйлөмдүн баяндоочунун асты 2 түз сызык менен сызылат. Бул эрежени эсиңе сактап, көнүгүү иштегенде колдонгула. Анда бул сүйлөмдөгү куюшту деген баяндооч сөздүн асты 2 түз сызык менен сызылат. Алгач бул сөздөрдү окуп чыккыла. Келиши, жаздын, менен, айлана, жанданды. Эми сөздөрдү маанисине жараша ордуна коюп сүйлөм түзгүлө. Жаздын келиши менен айлана жанданды. Эми бул сүйлөмдүн ээ жана баяндоочун табалы. Ал үчүн биринчи сүйлөмдү окуп маанисин түшүн. Жаздын келиши менен айлана жанданды. Экинчи, сүйлөм ким же
эмне жөнүндө болду? Сүйлөм айлана жөнүндө болду. Үчүнчү, сүйлөмдүн ээсин аныкта. Эмне жанданды? Айлана. Төртүнчү, ээленин астын сыз. Бешинчи, баяндоочту табуу үчүн ээ аркылуу баяндоочко суроо бер. Айлана эмне кылды? Жанданды. Алтынчы, баяндоочтун астын сыз. Демек, сүйлөмдүн ээси айлана. Баяндоочу жанданды. Эми балдар, кийинки текстке көңүл буруп, маанисин түшүнөлү. Тексттеги сүйлөмдөрдүн баяндоочторун табалы. Чагылган. Жазында асманда калың кара булуттар чогулат. Бара-бара алар асманды каптайт. Капысынан шамал башталып, булуттар бири-бирине урунуп, күркүрөгөн үн угулат. Андан кийин асман жарктай түшөт. Ошол жаркырак чагылган болот. Чагылган жаз мезгилинде көп чартылдайт. Балдар, бул текст эмне жөнүндө болду? Текст чагылган жөнүндө болуп, асмандагы кара булуттар чогулуп, шамалдан булуттар бири-бирине урунуп, күркүрөгөн үн чыгып, асмандан жарк деп чагылган, чартылдагандыгы жөнүндө болду. Тексттин мазмунун көрүү лампасынын жардамы менен талкуулайлы. Бул чагылган деген текст канча сүйлөмдөн турду? 6 сүйлөмдөн турду. Эми ар бир сүйлөмдүн баяндоочун табабыз. Жазында асманда кара булуттар чогулат. Жазында кара булуттар эмне кылат? Чогулат. Бул сүйлөмдүн баяндоочу чогулат. Бара-бара асманды каптайт. Асманды эмне кылат? Каптайт. Сүйлөмдүн баяндоочу каптайт. Шамалдан булуттар бири-бирине урунуп, күркүрөгөн үн угулат. Күркүрөгөн үн эмне кылат? Угулат. Сүйлөмдүн баяндоочу угулат. Андан кийин асман жарктай түшөт. Асман эмне болот? Жарктай түшөт. Сүйлөмдүн баяндоочу жарктай түшөт. Ошол жаркырак чагылган болот. Жаркырак эмне болот? Чагылган болот. Сүйлөмдүн баяндоочу болот. Чагылган жаз мезгилинде көп чартылдайт. Жаз мезгилинде чагылгандар эмне болот? Чартылдайт. Сүйлөмдүн баяндоочу чартылдайт. Эми бул сөздөр чогулат, каптайт, угулат, жарктай түшөт, болот, чартылдайт деген сөздөр эмне кылат деген суроого жооп берди. Демек, ар бир сүйлөмдүн баяндоочу сүйлөмдө ээнин же заттын кыймыл-аракетин, ал-абалын билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроого жооп берген сөздөр сүйлөмдүн баяндоочу болот. Эми бул тапшырмада суроо аркылуу сүйлөмдүн ээсин жана баяндоочун табалы. Жаздык эгиндер эмне кылынды? Жаздык эгиндер себилди. Сүйлөмдүн баяндоочу себилди. Эми бул сүйлөмдүн ээсин табалы. Себилди эмнелер? Эгиндер. Сүйлөмдүн ээси эгиндер. Демек, бул сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси эгиндер, баяндоочу себилди. Эми экинчи сүйлөмдү окугула. Кимдер жазгы жумуштарын аякташты? Дыйкандар жазгы жумуштарын аякташты. Бул сүйлөмдүн ээси
Дыйкандар. Эми баяндоочун табалы. Дыйкандар жазгы жумуштарын эмне кылышты? Дыйкандар жазгы жумуштарын аякташты. Баяндоочу аякташты. Демек, бул сүйлөмдүн ээси дыйкандар, баяндоочу аякташты. Балдар, силер бул көнүгүүдөн суроолор аркылуу сүйлөмдүн ээсин жана баяндоочун табууга үйрөндүңөр. Эми берилген табышмактагы көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, жандырмагын тапкыла. Анда текшерип окуйлу. Ыргытат жерди тиштеп, тыныгат иштеп-иштеп, жөнөөрдө жумушка, шап эле ийинге минет. Бул эмне? Бул кетмен. Эми кетмен деген сөзгө табышмактын текстиндеги сөздөрдү колдонуп, сүйлөм түзгүлө. Мисалы, атам кетменин көтөрүп, короого басты. Эми бул сүйлөмдүн ээсин табалы. Ким кетменин көтөрүп короого басты? Атам. Сүйлөмдүн ээси атам. Ал ким деген суроого жооп берди. Ээнин астын бир түз сызык менен сыздык. Эми сүйлөмдүн баяндоочун табалы. Атам эмне кылды? Атам басты. Сүйлөмдүн баяндоочу басты. Ал эмне кылды деген суроого жооп берди. Баяндоочтун астын эки түз сызык менен сызабыз. Демек, бул сүйлөмдүн ээси атам, баяндоочу басты деген сөздөр болду. Эми балдар, ушул эле сүйлөмдүн ээси менен баяндоочунан турган сүйлөм түзгүлөчү. Атам басты. Эми эки сүйлөмдү салыштыргыла. Кайсы сүйлөм элестүү, түшүнүктүү болду? Экинчи сүйлөмдө атамдын басканы жөнүндө гана болду. Ал эми биринчи сүйлөмдө атамдын короого кетмен көтөрүп басканы жөнүндө болду. Демек, балдар, биз сүйлөгөндө толук, жеткиликтүү, түшүнүктүү, көркөм сүйлөшүбүз керек. Эми кийинки макалдардан сүйлөмдөрдүн баяндоочун табалы. Алтын жерден чыгат, баатыр элден чыгат. Балдар, бул макал эмне жөнүндө? Макал баардык бизге керектүү нерсенин баары жерден чыгаары, баатыр эл ичинен чыгаары жөнүндө айтылган. Алтын жерден чыгат деген сүйлөмдүн ээсин, баяндоочун табалы. Эмне? Алтын. Бул сүйлөмдүн ээси. Алтын эмне кылат? Чыгат. Эми экинчи сүйлөмдүн баяндоочун табалы. Баатыр эмне кылат? Чыгат. Ким? Баатыр. Бул сүйлөмдүн ээси. Баатыр эмне кылат? Чыгат. Бул баяндоочу. Эми сабагыбызды ооба жок оюну менен жыйынтыктайлы. Эмне кылды, эмне кылып, эмне кылат деген суроолор сүйлөмдүн ээсин билдирген сөздөргө берилет. Ооба, бул сөздөр сүйлөмдүн баяндоочу боло алабы? Китеп, самоор, кылгыяк. Жок. Бул сүйлөмдүн баяндоочу шакылдады. Сагызган шакылдады. Ооба. Бул сүйлөмдүн баяндоочу эмне кылды деген суроого жооп берет. Тоодо аба ырайы бат эле өзгөрүп турат. Жок. Бүгүн сабакта сүйлөмдө ээнин кыймыл аракетин, ал абалын билдирип турган сөздөр сүйлөмдүн баяндоочу болорун, аларга эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолор берилерин,
аларды эки түз сызык менен белгиленишин жана эрежелерди колдонуп сүйлөмдүн баяндоочун өз алдынча табууну үйрөндүңөр. Телесабак. Эми балдар, сөзүмдүн аягында ар бир сабакта алган билимиңер эсиңерде бекем сакталып, силердин турмушуңарда пайдалуу болушун каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.